Борбор калабыз Бишкек шаарынан чыккан таштанды төгүлгөн аянтка канат таш жайгашкан алтын казык жаңы конушу мыйзамсыз жерди басып алган жарандар тарабынан түзүлгөн. Бирок бул жердеги жашоочулар мында келип таштандыга аралаш жашоо зыян экенин айткандардан тажап бүткөн. Ооз ачкан кезде эле дароо биз билебиз, айласыздан жашап жатабыз деген жооптору даяр. Чымын-сымындар келет, анан ошондо деле болбой эле ар кайсы дарыларды алып келип себебиз. Даже чычкандар бар, кишиники кол сала турган чычкандар ошо чыгып калыптыр. Өткөндө ошентип могу төркүйдө жатып ошо колумду чычкан тиштеп алып, анда дагы көпкө чейин жүрөгүм ооруп жүрдү. Аталган айылдагы үйлөрдүн биринде күн өткөрүп жаткан Турсунбаева Торкобеже Жалал Абад облусунун Тогуз-Тороо районунан келген. Бул жакта жалгыз бой кызынын балдарын багышып каралашат. Айласыздан келгенбиз. Же аяктан эч ким жардам бербейт, же бул жактан эч ким жардам бербейт. Анан кийин күйөөм экөөбүз ажырашып кеткенбиз. Мен оорукчан болгондон кийин күйөөм кетип калган. Анан кийин бул кызым да күйөөсү ал дагы таштап кетип калган. Күнүгө эле уруп бергенден алып баса берген кызымды. 2 баласы бар азыр. Негизи 4 энеси болгон. Экөө каза болуп калган. Чарчап калган. Бирөө чарчап калды, бирөөсү курсагынан ичинен операция менен алып койду. Анан айла жок, анан оорукчан кишинин сөзүн эч ким кабыл албайт экен. Анан эрте оорусам да мейли деп анан бул жакка келгенмин. Ошо кыздарым эптеп чоңойсо экен. Бул деле күйөө баламдын салган там экен, бирок башка бирөөлөр салдырыптыр. Бул деле ошондой эптеген там. Анан эптесе да мейли, эптеп кыштан чыксак болду, эмки жазда кетели деп анан отурганбыз. Кызым иштеп келет, эптеп ошо музу жака барып. Анан экөөбүз эптеп буларды багабыз, анан бирке ашкан продуктты алабыз, анан кийин андан калган светке төлөйбүз. Тагдырдын сыноосуна муңканып турган бул эне көзүнө дароо жаш алып көкүрөгүн өйүп жүргөн арманын айтып өттү. Кызы шаардык таштанды төккөн жайга чыгып, бөтөлкө, кагаз, целлофан баштыктарды, айтор сатыкка өтө турчу буюмдарды топтоп күн өткөрөт. Күнүнө 200 сомдун тегерегинде акча таап, балдарына азык алат. Үнөмдөп чогултуп, электр акысын төлөшүп, чоң карыздан кутулгандай жеңилдеп калабыз дейт. Чынында таштандынын арасынан ырыскы издегендердин саны аз эмес. Жалпысынан 57 гектар жерди ээлеп жаткан бул талаада кеминде 500дөй киши күнүмдүк оокат тиричилигин өткөрөт. Вторсырье деген понятиясы бар да. Берден азыркы убакта рыночный экономикада вторсырье тоже является хорошим товаром. А буга деле өзүнүн покупательдери бар, өзүнүн контингент бизнеси бар. Ошо тууралуу берден сортировка кылып, анан кийин кайра вторичный использование, вторичный переработка деген маселе бар. Ал деле очень актуальный. Биринчиден бул жаратылышка экология керек. Анткени өзүңөр билесиңер, бул пакет болобу, пластмассалуу, бутылкалуу жүздөгөн жылдарда разлагаться этилет. Биз азыр муну кылбасак, муну кайта көмүп рекультивация кылып салсак, анан кийин бул деле жерден көп таасир келтирет да. Бул газы чыгат эмес. Берден основной биз болсо муниципалдык ишканабыз, Бишкекский санитарный полигон. Баш аягы биздин штатный численность боюнча 35 адам. Основной берден участокто коебуз, участокта 20дан ашык киши иштейт. Берден мына өзүңөр көрүп тургандай мына трактористтер бар, бульдозеристер бар. Берде регулировщик балдар бар, начальник участка бар, механик, слесарьлар бар, анан диспетчерлер бар. Бул непосредственно биздин жана ишкананын иштеген ишкерлер десек болот. А берден мына чогултуп аткандар боюнча берден бизде тоже партнерлор бар. Алардын санын биз ошо партнерлор менен такташсак болот. Бул аянтка 1979 жылдан тартып таштанды таштала баштаган. Ушул жылдар аралыгында таштанды ээлеген жердин аянты 57 гектарды түзсө, талаптагыдай полигонду түзүү үчүн дагы 30 гектары жер бөлүнгөн. Бишкек шаарынан жана Чүй облусунун айрым айылдарынан биригип, күнүнө орто эсеп менен 200гө жакын унаа кирип таштанды төгөт.
Таштандыдан ис чыгып өзүнөн өзү түтөп өрттөнүп турат. Тээ алыстан киргенде эле каңылжарды жарган жагымсыз жыт, түтүн менен өлүмүңдү тилегендей белги кылган карга кузгундун төбөңдө айланып турганы жашоону такыр башка өңүттөн көрсөтөт. Бирок ушул абалга да кайыл болуп иштеген жарандар өлкөдөгү жумушсуздуктан дагы бир ирет кабар берип тургандай. Бизди Таштандыдан эч ким кууй албайт, зыян экенин билсек да иштейбиз. Анткени башка жумуш жок дешет мындагылардын дээрлик баары.